Мурунку шайлоолордо талапкерлер караларга каршы күрөшөбүз дегенди ураан кылып чыгышчу эле. Коррупцияга каршы күрөшөбүз дегенди ураан кылып чыгышчу эле. Же болбосо жерлерде мисалы бир көпүрө куруп берем, жол салып берем, суу чыгарып берем деген сөздөрдү айтышчу эле да. Азыр эми каралар маселесин генерал Ташиев чечип койду. А коррупция маселесин толугу менен колго алды. Тескерисинче ошол азыркы отурган депутаттардын арасынан дагы коррупцияга айыптап, айрымдарын алып кирип атат. Анан жол, суу, ушундай инфраструктура маселесин бийлик өзү чечип атат. Чечип атканда дагы депутаттарды ага катыштырбай дагы коюп атат. Мындай ачылышына, башкасына сенин буга кызматың жок, сенин салымың жок деп эле. Ошондо бул сапар ушул парламентке аттанган талапкерлер элге барып эмнени айтат? Элге эмне убаданы берет? Элге барып эмнени айтып, эмне менен алдайсыздар? Мага ушул кызык болуп атат. Кандай кыласыздар?